Кыргызстанда ишкерликти өнүктүрүү жана коргоо, атаандаштык тууралуу атайын мыйзамдар кабыл алынып, ал ар бир чарба субъектисинин кызыкчылыгын көздөйт. Андан калса жеке менчик конституциялык негизде кепилдикке алынат. Кийинки учурларда Бишкек шаарындагы Ак жол автобекетинин ишмердүүлүгүнө каршы атайын жөнсүз талаптардын коюлуп жатышы чынында мыйзамга сыйбаган көрүнүш. Ушундан улам Ак жол автобекетинин тегерегинде болуп жаткан пикир келишпестиктер тууралуу маалымат берүү үчүн жеке транспорт айдоочуларынын жана ижарачыларынын республикалык коомдук бирикмесинин төрагасы Дүйшөнбү Соронбаевка бир нече суроолор менен кайрылдык. 2021-жылдын 27 апрелинде apreltv.ru деген сайт бар экен. Мына ошол сайтка чындыкка дал келбеген туура эмес бир иштерди чыгарышыптыр. Буну чыгарганда мындай болуш керек эле да. Бул жазып кайрылган кишилердикин чыгарбай деп айтпайм. Бирок ушундагы турган фактыларды биз менен дагы сурап, аныктап тастыктап койсо болмок да. Тилекке каршы аны карабай туруп, бир жактуу гана угуп, анан ушуну чыгарып ийген. Бул жердеги фактылар таптакыр туура эмес. Эми бул боюнча биз тийиштүү органдарга кайрылабыз. Эми мен айтайын дегеним мындай да. Кыргыз Республикасынын конституциясы бар, мыйзамдары бар. Же болсо Кыргызстандын ар бир атоолу ишкерлик менен алектенсе болот. Ошондой эле бияк тараптагы, биз тараптагы алектенсек болот. Жалгыз эле биз ушул жүргүчүлөрдү ташууда иштейли деген ойдон алысмын. Баарыбыз тең иштешибиз керек, бирок мыйзамдын чегинде. Ошон үчүн атай иштелип чыккан мыйзамдар бар. Тилекке каршы ушу мүмкүн машинени жакшы айдаганды билген, жолду жакшы билген өздөрү шопурлар, ушу айдоочу ташуучуларда ошолор биригип алып, ушу мыйзамдардын баарын эчтекеге карабай, ушул баарыбызды бир жерден кепиргиле деген аракет кылып атат да. Же болсо ушул жерде иштеп аткан автобустардын баарысын автовокзалга которуу жөнүндө. Бул боюнча атайын мамлекеттик органдардын текшерген тыянактары бар. Мисалы үчүн монополияга каршы агенттигинин текшерген тыянагы бар. Ал боюнча бул эки жерден кеткени элдин тандоосу болот деген тыянак чыгарганда, же болбосо атаандаштыкты өркүндөтүү боюнча тияктан да кетиш керек, бияктан да кетиш керек деп. Бизди коомго жаманаттуу көрсөтүп, бул жерде ишемесе эле жебичкечтер бар экен деп мондай сайттар чыгарып атат да. Же болбосо мындай деп жазыптыр, бир күндө дейт, бир лужа деп карманчиктерди айтат да, ошондон 20 машина чыгат дейт. Эч качан андай болбойт. Жайында гана Чолпон атада сезон болгон убакта мүмкүн чыгышы мүмкүн, атак калган убактарда чыкпайт. Ошентип көбөйтүп отуруп, доходту жылына 15 миллионго чыгарып ийген да. Бул туура эмес. Анын эң башкы себеби болуп, ошону эсептегенде 12%ден алат ар бир машинеден деп чыгарган. 12% эмес, 8%ден алабыз. Коронавирустун болгон мезгилден бери мына 3 ай былтыркы жылы 3 ай иштеген жокпуз. Вокзал жабык турду, аны өзүңүздөр деле көрүп аттыңыздар. Андан беркиси де автобустарды ушу 60-70% пайыздагы толтурулуп туруп жиберилет. Себеби ар бири алыс отурсун, бири-бирине жукпасын деп. Андан башка дагы көптөгөн талаптар бар. Ошонун негизинде ушундай болгондуктан өткөн жылдарга салыштырмалуу, мурунку 19-жылга салыштырмалуу биздин доход төмөндөп кеткен. Эң негизгиси бизде эң доход алып келген жакшы маршрут бул Бишкек Алматы болчу, Бишкек Тараз, Бишкек Талас, Тараз аркылуу тилекке каршы булардын баарын токтотуп салган. Бүгүнкү күндө ал каттамдар иштебейт. Башты бир жылдан ашык иштеген жок. Бул эми бүт документально подтвержденный да. Мына ошолордун баардыгына карабай, калптарды жасып, анан жанагы жаманатты кылуунун амалы менен ушуларды сайтка чыгарып ийген да. Муну эми биз нарда ойлонуп көрдүк, берде ойлонуп көрдүк. Анан ушундай жыйынтыкка келип атабыз. Булардын аркасында бир ой пайда болуп атат бизде. Булардын аркасында ушу көрүнбөгөн бирөөлөр турат го. Анан ушул бизди жаманатты кылып, ушул биздин даяр иштеп койгон бизнести ушул тартып алсакпы деген ойдо. Бу кандай? Бул ушу мамлекетке жаңы бийлик келген сайын, жыл сайын
келген жылы эле көтөрүлөт дайыма. Өзүңүздөр билесиздер канча жолу ушул чыр болду. Быйыл да ошо башталып атат. Бирок ушул Ак Жол автобекетинин анын иши ушу автобекет аркылуу жүргүнчүлөр ташып аткан ташуучу айдоочулардын иштеринин баарысынан баардык мамлекеттик органдарда каралып, мыйзамдуу деп табылган. Курулушу дагы, иштеген иши дагы. Мындан сырткары ушу сот органдары тарабынан бир нече жолу каралып, анан биздин ушул атаандаштар ушуну бузулсун дегенден талабы менен чыкканын, анан мыйзамсыз жери берилген деген баарысынан туура эмес, биздики туура деп ушу Ак Жол автобекетине чечкен. Тилекке каршы ошол окууга карабай, бүгүн атаандаштырууну уюштуруунун ордуна, ишкерликти уюштуруунун ордуна мына береки автобустарын жаңылатуунун, анан жүргүнчүлөргө өзлөрүнүн мамилесин өзгөртүүнүн ордуна ушу даяр иштелип турган жанагынтип бириктире коюп, ошону өздөрүнө тартып алгысы келип атат да. Бул таптакыр туура эмес. Бул эми бардык мыйзамдарга, атаандыкта, ишкерлик дагы, унаа боюнча мыйзамдардын бардыгына каршы келет. Ошон үчүн биз чындык мыйзам жолунда болгондуктан биз аягына чейин коргойбуз. Ак Жол автобекетинин айдоочулары да бекеттин жабылуусуна нааразычылык пикирлерин билдирди. Мен Кызыл суу транс фирмасынын жетекчисимин, Караколго юк жагы менен баттайбыз. Ушу автобусниктердин айткан сөзү менен кечки саат 8ге чейин жаап салды биздин Ояктыч вокзалдычы. Ушу кечкиси бир автобус чыгат. Ошол автобуста ошол кишилердин менчиги, мына боозондун эле шопурлар дагы бир автобус бир үйлөнүп агат. Ошол кечки саат 8ден кийин 3-4 машина кетип жүрүн. Булар деле кредиттеп отурат, машиналардын уламын жаңыртып атат. Булардачы ошо киши келсин бизге, киши келсин деп эски машиналар жоготуп атат. Анан келип анан автобусту жаптырып атат. Кечинде келип туруп 8ден кийин Бооженге келип туруп карагыла, бүт чачылыктар көбөйүп кетти. Ошо автобустун айткан сөзү үчүн бизди жаап салып, чачылыктар көбөйүп кетти. Биз да требовать этебиз, кечки саат 12ге чейин келет жайында. Кечки саат 8де түш шумал мисалычы. Элдер кайда барат кечиндечи мисалычы. Биз да требовать этебиз, биз да чыгабыз, барчу жерлерге барабыз ошол айтчу неме. Биз да кетишибиз керек, биз да иштешибиз керек, үй бүлөнүп алышыбыз керек. Автобусту жаптырып сал, Бооженди жаап сал. Мына бул автобусниктердин немесин, айткан немесин. Эгерде 8ден кийин чыгып кетсе, транспорттун инспекция келип бизди сүрөткө тартып алып штраф салат Бооженденчи. Мына 1000 сом, 2000 сом деп штраф салып атат мисалы. Алар бизди жаап салып, таксилерге шарт. Бизди жаап салып, таксилерге шарт таштыр. Минивендер толтуруп ояктан кетип атат. Такси, попутный, эмненин бүт баары жүктөп кетип атат. Автобустун, троллейбустун, анан маршруткалардын автоновкасынын так жанына платформа куруп берген. Ал платформаны пайдаланышпайт. Булардын иштейли деген ой жок да. Иштейин деген аракети жок да. Же болбосо бизге караганда караңызчы кандай жакшы шартта. Эми бул бир жагы да. Экинчи жагы эми ушул жерден элдер түшөт. Бу жерден бизге автобус токтобойт. Көрдүңөр да, бетон менен тосулган. Ошо түш кетет, ошо жерге токтойт. Ошо жерден көтөрүнүп алып кайра бизге келет. Эмне үчүн? Мында себеби бар да. Же болбосо бизде иштеп аткан ошо ташуучу айдоочулардын жүргүнчүлөргө болгон мамилеси, аларды тейлөөнүн маданияты башкача болуш керек го деген ойдомун да. Караколдон былтыр бизге эл барбай атат деп жак жактан ызычуу салып туруп, кара жолдун жанына бир 15 метр болот кара жолго. Ошака перрон салышты, кассасы бар. Ошака эл бизге барбай атат, силер элдин баарын ташып атасыңар деп ошака касса салды. 15 метр жолдон. Биздин иштеген лузабыз чуңкурда. Эмне үчүн алар ошака салып алып, эл бир жылдан бери аларга барбай, бизге барып атат. Биздики машиналар, водительдер, машинанын ичи, обслуживание все соответствует. Ошон үчүн элдер авалар айткандай жаккан жака келет да. Чолпон атадан бир тааныштарым звонок этип атат да. Силердин ошо айдоочуларыңар келип ушул жерге чогулуш өткөргөн экен. Бүт менчиктин баарысын мамлекеттештириш керек деп айтып атат дейт. Эми ал туура эмес да, мына будуң чаң чыгарып атат элдин арасында. Өзлөрү түшүнүп түшүнбөй эле ушул. Бул пассажирский жүргүнчүлөрдү ташуу деген нерсе өзү. Ташуу. Бул атайы жобо бар.
Ошо жобонун ичинде турмушка ашырыш керек да. Мунун бир эле мисалын айтып кетейинчи. Могу жерде мына бул автовокзалдардагы, тиги автовокзалдардагы налог төлөп, кадимки мамлекетке уруксат кагаздарын алып, анан эң биринчиси автобусу контролдон автовокзалдан өтөт. Автобустун техникалык немеси абалы. Андан сырткары водительдин, шопурдун ден соолугу өтөт. А бүгүнкү күндө караңыздар, мына көчөдө карап көрсөңүздөр, мына Жээк жолунун көчөсүнө коюп алып канчалаган машиналар же налог төлөбөйт, же аны аткарбайт да элди ташып пайда көрүп атат. Эми ошолорду айткандын ордуна эмнегедир Ак жол автобекетинин ачылышы. Өзүңүздөр көрүп көрсөңүздөр мына эмне үчүн аларга жүргүнчү барбай атат. Мына Моврекил автовокзалдын чыга беришинде турат го, барсаңыз, ошол жерде бир машина турат, минивен. Жүктөп туруп кетет, экинчи минивен келип турат. Эртең менен кечке ушундай. Же болбосо бул жерден келген кишилер, жүргүнчүлөр бизге келет, бияка өтпөйт чынында эле. Себептен ошолор алып кетип атат да. Мындай барсаңар, жана троллейбус автобустун остановкасындачы, ал жерде да толтура, ошо таксилер турат. Эми иштесин, аларды иштесин, биз иштейли. Бирок мыйзам чегинде да, алардан налог төгүш керек да, салык. Биз да төгүшүбүз керек да. Анан алар салык төкпөйт, аларга тийишпейт. Анан чогулушка ошолорду алып кирип алып, анан бизге эгерде бир жерден кетиргенди уюштурбасаңар, биз аянтка митингге чыгабыз деген талаптарды коет да, туура эмес талаптарды. Анан кээ бир мекеменин жетекчилери ошо алардын ошондой талаптарынан коркуп, аларга ушул эмне кыларын билбейт, аргасынан туруп атышат да. Көчө күнү болсо 5-нчи күнү, өткөн 5-нчи күнү бизди чогултту, министрликте чогултуп, анан бир чара көрөлү деп, хронометраж, анан мониторинг кылабыз, расписаниялардын иштелишинин аткарылышын деп ошого токтолдук. Биз эми күтүп атабыз ошону. Анан булар президентке, СМБга, анан Мареповго, премьер-министрге кайрылыптыр. Келсин, текшерсин, көрсүн деп ушундай иш кылып атабыз. Анан эми налог органдарын болсо өзүбүз чакырдык. Келип текшерип бергиле деп. Келип текшеришет. Ошолордун баарынан жыйынтыгын алып туруп, анан видимо сотто сүйлөшөбүз го. Бишкек автобекетинде жүргүнчү ташып иштеген ишкерлер бир жерден чыгалы дегендей талаптарды, мыйзамга туура келбеген талаптарды коюп жатышат да. Себеби кайсы мыйзамдар, атаандаштык деген мыйзам бар республикасынын, ишкерликтер мыйзамы жана автоунаанын мыйзамы бар. Ошол боюнча биз азыркы кезде так иштеп атабыз. Ошолорго Бишкек автобекетинде иштеген түшүнүгү жок айдоочулар чыгып алып эле азыр чыгарып атышат да. Себеби бул биздеги иштеген Ак жол автобекетинде иштеген айдоочуларды бизге келип кошуп бергиле, же болбосо бизди бияка киргизгиле деген баягы мыйзамга туура келбеген талаптарды коюп атышат да. Ак жол автобекетинде иштеген айдоочу ишкерлер болсо буга карамандай каршы. Себеби бул Ак жол автобекети 90-92 жылдардан бери иштеп атканына байланыштуу ушул жерде иштеп, кандай иштеп калышкан. 90-жылдары жанагы союз тараган маалда биздин могу айдоочулар эле ошол жерде микроавтобустар менен чогуу иштешкен болчу, автобустар менен. Кандайдыр бир себептер менен, кандайдыр бир күчтөр менен ал жердеги перрондон буларды бизди куалап чыгышкан. Бишкек автовокзалдын генеральный директору куалап чыккан. Анан биз жер эмне кыларыбызды билбей калгандыктан, жумушсуздук күчөгүп турган убакта 90-жылдары мэрияга кайрылып, кайрылчу жерлерге кайрылып атып, ушул жерди биз арендага алганбыз. Арендага алып, бул жер ал убакта саз эле, таштак жер эле, бул жерде эч кандай мындай здание, перрон деген жок эле. Ошого карабастан биз ушул жерден баштап, 90-жылдардан баштап ушул акыбалга алып келдик. Анан кийин эле келип алып,
тигилер кууп чыгып ошол убакта кыйын убакта бизди кууп чыгып. Эми биз монтип баарын шарт түзгөндөн кийин бизди кайра тияка иштесин, анан бияка иштесин деп эле айдоочулардын баягы мыйзамга каршы талаптары чыгып атат да. Жер азыркы кезде менчик болуп эсептелет, мөөнөтсүз берилген. Кийинки жылдары мэриянын токтому менен мөөнөтсүз берилген. Ошол биздин биякта айдоочулардын ою, пикирлери тиги жерге барып иштегенге карамандай каршы да. Себеби аяка барса талашат, пассажир жүргүнчү талашат, жолдон болсо гонка башталат. Коопсуздук деген да болуш керек да. Эки жактын айдоочулары биригип иштегенге мүмкүн дагы эмес. Талаш болот, тартыш болот. Ушундай кыйынчылыкта азыр мушташып да кетиши мүмкүн, чыр-чатак чыгып кетет да. Ошондон улам биз азыр каршыбыз ошол чогуу биригип бир жерден кетсин деген талаптарга. Ишкерликтеги жасалып жаткан иштердин бардыгы мыйзамдын чегинде гана ишке ашырылса болмок.